Балам экинчи группада инвалид. Айгүл Салиева жана анын уулу экинчи топтогу майып. Бул үй бүлө бүгүн Сауд Араб падышачылыгы тарабынан берилип жаткан гуманитардык жардамды алып кубанып турган чагы. Салиева Бишкек шаарынын тургуну. Жашаганга башпаанеге болгону менен жашоо шарты канааттандырарлык эмес. Ал эми бүгүнкү иш-чарадан азык-түлүк алган эне баланын кубанычында чек жок. Бул балам окуйт. Ушу фондко ыраазымын. Алла ыраазы болсун. Оруз айында ушундай адамдарга ыраазы болуп кетем. Ар дайым жардам беришет. Акчалай жардам беришет, продуктан жардам беришет. Ушу бизге жардам берген адамдарга чоң рахмат, ыраазычылыгым барын айтам. Алла чоң ыраазычылыгын билдирсин. Ушу 7 каналды баардарды угам, жакшы көрөм. Баардарга фондко, мындай фондторго ыраазымын. Жыргап, жардап, баарда пучопкасын берип жүрөт фондтор. Канча фондко барамы? Пучопкасын берет, ыраазы кылат, акча берет, үйүн берет. Мында кылат, кайтарасын төлөп берет эже. Ошо азыр мо фондко орозостор кабыл болсун айткым келет. Дал ушундай азык-түлүк баштыкчалары Бишкек шаары боюнча 400төн ашуун аз камсыз болгон жардамга муктаж үй бүлөгө таркатылды. Бул саамалык Сауд Араб падышалыгы тарабынан демилгеленип, Эмгек министрлиги менен биргеликте ишке ашырылды. 450дөн ашуун именно муктаждыгы өтө муктаждык болгон үй бүлөлөрдү бүгүн бул жакка чакырылды. Бул жерде биз атайын министрликтин жанагы райондук түзүмдүк бөлүмдөрүнү өздөрүнүн сунуштарыңарды бергиле дедик. Жакыр үй бүлөлөр боюнча ошол списокторду бергиле, именно өтө муктаждарга таркалып бергиле деп чечим кабыл алынган. Муктаж болгон жарандарга бүгүн азык-түлүк таратылмакчы. Эмесе иш-чарабыздын расмий бөлүгүн ачык деп жарыялайбыз. Иш-чаранын башкы максаты Ороз айында өзгөчө колдоого муктаж болгондорго камкордук жана кайрымдуулук көрсөтүү. Мындай жардамдар жыл сайын берилип келет. Мындай иш-чара биринчи жолу болуп жаткан жок. Буга чейин да медициналык тармак боюнча бир топ операциялар жасалган. Ошондой эле жыл сайын Кыргызстанга 25 тонна өлчөмүндө курма да таратылган, дагы да таратылат. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өлкө башчысы Садыр Нуркожоевич Жапаровго жана ал баштаган бир топ өкмөт башчыларына биздин сооп иштерибизди колдоп көмөк көрсөтүп жаткандарына ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарды Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайм. من إغاثية وطبية وعلاجية سيتم. Азык-түлүк таратуунун биринчи этабы Бишкек шаарында орун алды. Эми өлкөнүн бардык булуң бурчуңдагы аз камсыз жардамга муктаж болгон 7000ден ашуун үй бүлөлөргө жеткирилип берилет. Таратуу иштери Ороз айынын аягына чейин аткарылып бүтөт. Октябрьский район, бул жакка өтүңүздөр чыксын. Айсулуу Гайбулла кызы, Жумабек Ногоев, 7 канал, Бишкек.